Саламатсыздарбы, эл поэзия долбоорунун көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарды келе жаткан Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүн болсо Турар Кожомбердиевдин Эне жана коломто чыгармасын биргеликте тыңдайлы. Биз айылда апаларыбыз нан жапкан мезгилде наны качан бышаар экен деп күтүп отурчу элек. Сиздер дагы бул чыгарманы угуп, балалыкка бир сапар тартып келет деген ойдомун. Анда эмесе, сиздердин назарыңыздарда эл поэзия долбоору, биз менен бирге болуңуздар. Мейли кышта, бурганактын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, коломтону элестетсем энекем, күйпөлөктөп олтургансың жанымда. Куурай терип, тезектерип жакканы, камдан чуубуз казанганан жапканы, эмнегедир от биздикиде чүмүн, апамдардын өздөрү ойлоп тапканы. Казан шуулдап, төгөлү карарган, от күчөөчү коломтодо таралган, эмнегедир от бир буюм сезилчү, апакемдин колдорунан жаралган. Эстен кетпейт өткөндөрдүн элеси, малчылардын күнгө күйгөн денеси. А мен отту бир туугандай сезчүмүн, апам болчу анын дагы энеси. Тиштеринде карсылдак тоошкыны, атам мага мингизчү көк быштыны, тентек кылсам дөңкүлдөтчү жонумду, апакемдин нандай жумшак муштуму. Көмөчү сык, уфу, кантем калакай, коломтого топтой ыргып малакай. Энем кайра алып көрүп колуна, айтты мага, ай тентек, ай жалакай. Уктап жатса, адеттиңдир тук этмей, жымжырт, жоопсуз, кузгун дагы кук этпейт. Сен сурасаң, үзүп алып очоктон, күйгөн отту сунаар эле букетти. Мейли кышта, бурганактын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, коломтону элестетсем, энекем, күйпөлөктөп олтургансың жанымда. Мына ушундай урматтуу достор. Биз болсо бардыгыбыз айыл жергесинде чоңоюп, ат үстүндө ойноп, таза абадан дем алып, кийин болсо борбор калабызга барып, ал жактан окуу жайдан окуп, айылыбызды сагынып, атүгүл көзүбүзгө жаш алып, апам жапкан нанды сагынам деп өткөргөн күндөрүбүз көп эле болгон болуш керек. А биз болсо ушуну менен эл поэзия долбоорубуздун 5-чи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.